Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, Кур'ан медиа каналынын тарабынан өтүлгөн Кур'ан алифбе сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биз 24-чү сабакты өтөбүз. 24-чү сабакта кыргыз тилине окшош болгон, д тамгасына окшош болгон дал тамгасын өтөбүз. Дал тамгасы бул кыргыз тилиндеги эле д тамгасына жанап өткөндөй. Окшош, ошого бүгүнкү сабагыбыз абдан жеңил, тез эле өтөбүз. Бирок ошондой болсо дагы, мына ушул сүрөттү карап, дал тамгасы кайсыл жерден чыгат, тил каяка тийгенде чыгат экенин бир катар көрүп, элес алып алсак, көргөнүңүздөрдөй мына ушул тилдин учу кашка тиштин түбүнө тийген жерден чыгыш керек. Ал эми кашка тиштин учуна тийсе, же болбосо тиштин өзүнө тие турган болсо, анда бул дал тамгасы туура чыккан болуп эсептелбейт. Мына ошондуктан дал тамгасын айтууда тилдин учун кашка тиштин учуна тийгизбей чыгарганга өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Дал тамгасы фатха менен да, касра менен ди, домма менен ду. Дал тамгасы фатха менен да, ди, ду болду. Да, ди, ду. Дал домма менен дум, дум. Дубы, дубы деп окулат экен. Дуф, дуф болду бул сөз. Кийинки сөз риде, риде. Зиде, зиде деп окулду. Теде, теде, теде деп окулат экен бул сөз. Дарсу, дарсу. Ал эми бул сөз даф'у, даф'у деп окулду. Дал фатхалуу, ба сүкүндүү. Дабгу, дабгу. Дал фатхалуу, далку, далку. Дал фатхалуу. Андан кийин ха, дахру, дахру деп окулду. Ал эми кийинки сөз мурдагы сөзгө эле окшош. Духну, духну деп окулду. Дал доммалуу, дул, 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 дул. Фа доммалуу, фуд, 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 фуд деп окулду. Андан кийинкиси худ, 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 худ. Бул Сулейман пайгамбардын кушу болгон, анын аты Худхуд болгон. Мына ошол дагы араб тилинде мына жазылышы дагы ушундай болот, окулушу дагы араб тилинде худе, худе деп окулат экен. Уш, дуд, уш, дуд. I'тадала, i'тадала, i'тадала. Кийинки сөз я'тадилу, я'тадилу, я'тадилу деп окулду. Андан кийинкиси истаршада, 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 истаршада. Ал эми акыркы сөзүбүз мурдагы сөзгө окшош. Ястаршиду, ястаршиду. Мына ошентип, урматтуу туугандар, бүгүнкү сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Бүгүнкү сабакта биз 24-чү сабагыбызда дал тамгасын өттүк. Дал тамгасы жана сабактын башында айтып өткөндөй, кыргыз тилиндеги эле д тамгасына окшош. Аллах таалам бардыгыбызга ар бир тамганы туура чыгарып, тез арада Куранга түшкөнгө мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таалам кабыл кылсын.